Социалдык тармактардын өнүгүүсү менен кибер алдамчылыктын бир канча түрлөрү пайда болду. Бул багытта милиция тынымсыз профилактика иштерин жүргүзүп, бир нече видео роликтерди даярдап, коомчулукка жарыялаганы менен интернет тармагы аркылуу алдоо фактылары токтоп калган жок. Алданган жарандардын басымдуу бөлүгү оңой акча табуу азгырыгына ишенгендер жана жакын адамдарына көмөк көрсөтөм деп белгисиз эсепке акча которгондор. Азыркы учурда дагы кибер алдамчылар жарандардын WhatsApp социалдык тармагын бузуп кирип, контагындагы адамдардан карызга акча сурап жатат. Кырсык, оору, түрдүү муктаждыктар жазылып, карыз суралса, телефон чалуу аркылуу тактап көрүңүз. Урматтуу жарандар, акча көбөйтүп берүүнү убада кылгандарга ишенбөөнү дагы бир жолу эскертебиз. Мисал катары суроо таштайын. Мен сизге 10 000 сом берсем, бир аз убакыттан кийин жөндөн жөн эле сиз 20 000 сом кылып кайтарып бересизби? Пикир болсо комментарий калтырыңыз, милиция аккаунттарына катталыңыз, видеону башкалар менен дагы бөлүшүп коюңуз, эң негизгиси алданбаңыз.